Саламатсыздарбы? Сиздерге Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин окутуучусу Токтогул Азин Абдыкасовна тарабынан анык интеграл түшүнүгү темасына даярдалган лекциялык сабакты сунуштайбыз. Сабактын темасы анык интеграл түшүнүгү. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын максаты анык интеграл жөнүндө түшүнүк ала аласыздар. Ньютон-Лейбництин формуласын билесиздер жана аны пайдаланып мисалдарды иштей аласыздар. Анык интегралдын касиеттерин билип жана мисалдарды чыгарууда пайдаланасыздар. Бүгүнкү сабакта каралуучу суроолор төмөнкүлөр. Анык интеграл жөнүндө түшүнүк, Ньютон-Лейбництин формуласы, анык интегралдын касиеттери, Ньютон-Лейбництин формуласын пайдаланып анык интегралды эсептөө, анык интегралдын касиеттерин мисал иштөөдө пайдалануу. Алгач төмөндөгү суроолорго жооп издеп көрөлү. Бул 8 суроого туура жооп берген болсоңуз, ошол жооптордун баш тамгаларынан куралган сөз бүгүнкү сабакта колдоно турган кандайдыр бир фигуранын аталышын берет. Жогоруда берилген 8 суроого жооп тапкан болсоңуздар, төмөндөгү жооптор менен салыштырып көрүңүздөр. Бул жооптордун баш тамгаларынан сөз курасак, трапеция деген сөз келип чыгат. Мектеп курсунда тик бурчтуктун, үч бурчтуктун, тегеректин жана башка фигуралардын аянтын табууну билебиз. Ал эми ийри сызыктуу трапециянын аянты менен биринчи жолу кездешип жатабыз. Жогору жагынан y барабар f от x функциясынын графиги, төмөн жагынан ox огу менен, ал эми каптал жактарынан x барабар a жана x барабар b түз сызыктары менен чектелген фигураны ийри сызыктуу трапеция деп атайбыз. Ушул ийри сызыктуу трапециянын аянтын табуу маселеси коюлсун. Бул сүрөттө ийри сызыктуу трапециянын геометриялык сүрөттөлүшү көрсөтүлгөн. Сүрөттө көрсөтүлүп тургандай, A, B кесиндисин x, n чекиттердин жардамында n бөлүккө бөлөбүз. Бул бөлүктөрдүн узундуктарын дельта x аркылуу белгилейбиз. Мындан AB кесиндисинин узундуктары дельта x1, дельта x2 жана башка дельта xnге барабар болгон кесиндилерге ажыраганын көрүп турабыз. Дельта xk кесиндилеринин ар биринде каалагандай кичи k чекиттерин алабыз. Бул чекиттердин ар бири аркылуу ox огуна y барабар f от x функциясынын графиги менен кесилишкенге чейин перпендикулярды тургузабыз. Бул перпендикуляр тиешелүү түрдө f кси нолевой, f кси 1 жана башка f кси n узундуктарына ээ болот. Дельта xk кесиндилердин ар биринде бийиктиги f кси kга барабар болгон тик бурчтуктарды түзөбүз. Алардын ар биринин аянты f кси k жана дельта xkнын көбөйтүндүсүнө барабар болот. Бардык кесиндилерде тик бурчтууктар түзүлгөндөн кийин n тик бурчтуу тепкичтүү фигура пайда болот. Ал фигуранын аянты Sn деп белгиленет жана төмөндөгү формула менен табылат. Бул сумма интегралдык сумма деп аталат. Ал ийри сызыктуу трапециянын аянтынын жакындаштырылган маанисин аныктайт. Дельта xk кесиндилердин эң чоңун лямбда аркылуу белгилейбиз. Лямбда чоңдугу 0ге умтула тургандай кылып, энди чоңойтобуз. Sn тепкичтүү фигурасынын аянтынан лямбда чоңдугу 0ге умтула тургандай кылып, энди чоңойткондогу пределге өтсөк, анда S аянтына барабар болгон
ири сызыктуу трапециянын аянтын алабыз. Төмөнкүдөй аныктоого келебиз. А, Б кесиндисин каалагандай кылып кесиндилерге бөлгөнгө жана ал кесиндилерден Кс1 жана башка Ксн чекиттерин каалагандай тандап алганга карабастан, Sn чоңдугу S санына умтула тургандай S турактуу саны жашаса, анда ал сан f от x функциясынын А, Б кесиндисиндеги анык интегралы деп аталат жана төмөндөгү формула менен белгиленет. Демек, анык интеграл бул Sn интегралдык сумманын n чексизге умтулгандагы пределине барабар. Мында А интегралдоонун төмөнкү, ал эми Б интегралдоонун жогорку предели деп аталат. Анык интегралды эсептөөдө Ньютон-Лейбництин формуласын пайдаланабыз. Теорема: эгерде f от x функциясы А, Б кесиндисинде үзгүлтүксүз болсо, ал эми f от x анын А, Б кесиндисиндеги баштапкы функциясы болсо, анда f от x-тын A'дан Б'га чейинки аралыктагы анык интегралы fb минус f A'га барабар болот. Бул формула Ньютон-Лейбництин формуласы деп аталат. Анык интеграл төмөндөгүдөй касиеттерге ээ. Биз жогорудагыларды эске алып, төмөндөгү биринчи мисалды Ньютон-Лейбництин формуласынын жардамында чыгардык. Ал эми экинчи мисалды ошол эле Ньютон-Лейбництин формуласын жана анык интегралдын касиетин пайдаланып чыгардык. Үчүнчү мисалда y барабар x квадрат, y барабар 0, x барабар 3 сызыктары менен жиктелген фигуранын аянтын эсептөө каралган. Чыгарылган мисалдын геометриялык сүрөттөлүшү төмөнкү сүрөттө көрүнүп турат. Сиздерге төмөнкүдөй тапшырмалар берилет. Биринчи, аныкталган интегралга түшүндүрмө беришиңиздер керек. Экинчи, Ньютон-Лейбництин формуласын жазып көрсөтүңүздөр. Үчүнчү, анык интегралдын касиеттерин айтып бериңиздер жана анык интегралды эсептөөдө пайдаланыңыздар. Бүгүнкү сабак үчүн төмөндөгүдөй критерийлерди кабыл алдык. Ушул критерийлерди карап, ар кимиңиздер өзүңүздөргө баа бериңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.